Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Бишкек шаарындагы бейтапканалардын дарыгерлери жайында вируска каршы Кытай таблеткаларын тараткандыгы кооптондуруп жатканын айтты. Белгилей кетсек, Сурабалдиева бүгүн республикалык ыкчам штабтын кезектеги жыйынын өткөрдү. Бишкек шаарындагы бейтапканалардын дарыгерлери жайында вируска каршы Кытай таблеткаларын тараткандыгы кооптондурат. Эмне себептен тийиштүү текшерүүлөрдү өткөрбөстөн бул дармектер медициналык мекемелерге багытталган. Алардын курамын, сертификатын эч ким текшерген эмес. Бирок аларды пандемия учурунда иммунитети алсызданган жарандарга беришкен, деди Сурабалдиева. Ал мындай учурлар үчүн саламаттык сактоо министрлигинин жооптуу өкүлдөрү тартиптик жоопкерчиликке тартылаарын белгиледи. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Ош облусунун капиталдык курулуш башкармалыгында каржылык мыйзам бузууну аныктады. Мекеменин басма сөз кызматынан билдиргендей, капиталдык курулуш башкармалыгы СТЖЧКсы менен Ош шаарындагы Кеңсай турак жай конушуна кирүүчү жана айыл ичиндеги жолдорду куруу боюнча келишим түзүп, жалпы суммасы 42,9 миллион сомдон ашкан акча которгон. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин объект пайдаланууга бериле элек. Ал эми аткарылбай калган жумуштун көлөмү 13 миллион сомго жакын каражатты түзгөн. Финансы полициясы маалымдагандай, 26 ноябрда аталган ЖЧКнын жетекчиси кармалган. 28 ноябрда Ош шаардык соту тарабынан кармалган адамга карата Ош шаарындагы тергөө абагына камакка алуу түрүндө жаза өтүү чарасы колдонулган. Учурда тергөө иштеринин алкагында аталган ЖЧКнын ишине катыштыгы бар кызмат адамдары аныкталып жатат. Ошондой эле мамлекеттик бюджетке каражаттарды кайтарып берүү иштери жүрүп жатат. Жалал Абадтын Аксы районуна караштуу Авлети майыл өкмөтүнүн Дейре Сай участогунда элдер топтолгону боюнча видео социалдык тармактарда жарыяланды. Анда жергиликтүү тургундар коңшу өлкө биз тарапка кирип кетти деген жүйө келтиришкен. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиргендей, аталган аймакка эки тараптуу делимитация жана демаркация иштери жүрүп жатат. Абал тынч. Жергиликтүү тургундардын барганынын себеби мамлекеттик деңгээлде чек ара кызматтары делимитация жана демаркация иштерин жүргүзүп жатышат. Тургундар алар биз жакка кирип кетишти деп туура эмес тараган маалыматтан улам чогулушкан. Бирок ал жерде эки өлкөнүн ортосунда мамлекеттик кызматкерлердин катышуусунда жерди тартипке келтирүү иштери жүрүп жатат, деп билдиришти басма сөз кызматынан. Ал эми Аксы районунун акими Эсенали Ормоналиевдин айтымында эки тараптын делимитация жана демаркация иштери 2017 жылы такталган келишим боюнча жүрүп жатат. Ошондой эле Өзбекстан тарап чек арасын GPS карта аркылуу аныктап жатат. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. Анын 1170 чакырымы же 85% такталган. Дагы 10% боюнча макулдашуу жетишилгени кабарланган.